Dünya yüzü adamzat migrasiya menен жашайт. Dünya yüzü. Европадан Америкага, Америкадан чыгышка, чыгыштан батышка бул токтобой турган нерсе. Көп эле акылдуу боло бербегиле. Мойнунан жип менен байлап койсоң дагы адам өзү тандайт каяка барышты, каяка жашашты, каякта иштешти. Жөн эле кооз сөздөрдү сүйлөп, бизди бу жерде бир келесөө көрсөтө бербегиле. Биздин да башыбыз жетет сиздердин башыңыздар жеткен нерсеге. Biz siler bilimdi, biz bilimsiz emespiz. Bizde de bilim var, Kudayga şükür. Süyleytezile süyley berbegile. Bu bir. Ekinçiden, men aytat elem, biri-biribizди сыйлап, бул жерде мындай иштин натыйжалуулуна, эффектүүлүгү жөнүндө сөз болуп атат. Мен суроолорду кыскартайлы деме бирөөгө адвокат же бирөөнү коргогон жокмун. Тескерисинче бардыгыбызга мүмкүнчүлүк түзөлү, эзги отура бербейли деген эле мааниде жакшы калуу ниет менен айттым, урматтуу коллегалар. Давайте бири-бирибизди сыйлайлы. Бири-бирибизге комментарий бербей. Ар кимдин өзүнүн сөзү бар, өзүнүн пикири бар. Рахмат. Урматтуу Эдил Байсалов. Сизге айтарым азыр, мен айтайынчы. Сизге бияктан баяктамай карап отурам. Бир аз өзүңүздүн этикаңызды ойлоп оңдосоңуз, мен сизге жердешиңиз карай айтып атам. Эмиңиз карай айтып атам. Эсиңиз барда этиңиз жыйыңыз. Бияка туруп депутаттар аргандай нерселерди айтпаңыз. Не деп айттыңыз жаңа эле? Мен айтып атам, бул жерде жогорку кеңеш, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши. Урматтуу төрага. Кеңешкени билип атабыз. Биякта сиз бизге болгон мамилеңизди оңдоңуз деп атабыз. Жок, анан сиздер мындай кагып Урматтуу төрага. Мен сизди силкен жокмун. Байкаган айтып атам мен сизге. Дагы урматтыңыз барда этиңиз жыйыңыз. Урматтуу кесиптештерим. Не деп айтып атам? Эсиңди жый деп атам. Уланбулбек. Урматтуу төрага. Ушул министрлер кабинетинин орун басарлары сөз бербесеңиз дагы ортодон кесип сүйлөп атканы, регламентти бузуп атканы, мына арабызда отурган депутаттардын адвокат болуп атканынан көп атат буларчы. Эмне биз депутаттар келип суроо бергенге акыбыз жокпу? Биз суроо бергенди булар өздөрү эзилип 1 саат жооп берип атпайбы? Так жооп берип койбойбу? Биз маалыматтарды берип атабыз. Ал жерде миграцияда бүгүнкү күндө майып болуп жаткандарды, укугу тебеленип аткандар жөнүндө берип атабыз, булар башка жакта айланып жүрөт. Эдил Жолдубаевич, сиз биздин кесиптешке кайра 3 жолу кесип сүйлөдүңүз. Регламент бар да бул жерде. Кечирим сурайм. Балким эмоцияга алдырдым. Бирок урматтуу депутаттар, мен сиздерге бир маселени айтып коеюн. Мен Кыргыз Республикасынын кабинет министрлеринин төрагасынын орун басары катарындагы жалпы бул жерде отурган кесиптештердин атынан да кайрылам. Урматтуу депутаттар, биз бияка силерге суракка келип бир пленный эмеспиз. Силер да гестапонун офицерлери эмессиңер. Силер Кыргыз Республикасынын бардыгынын элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн кам көрүп, биз бири-бирибиз менен бири-бирибизге сылык сүйлөшөлүк. Мен билбейм сиз каяктан келдиңиз, урматтуу депутаттар, бирок бардыгыбыз жогору трибунага келдик, жогорку кеңешке келдик. Ушул жерде давайте элибизди сыйлайлык, министрлер кабинетин сыйлайлык. Жолдубаевич. Сиз бул жерге келип Жолдубаевич, бул жерге келип сиз бизге сабак өтпөңүз. Сиз биздин суроолорго жооп бериңиз. Суроо бериңиз. Процедураны азыр. Эмне келбейсиз? Сиздин тиешелүү тармакта жооп бериңиз суроолорго сиз. Урматтуу кесиптештерим. Мен аз суроолорума жооп бериңиз. 5 секунд. Айтып коюнчу. Биякта мен калыстыкты, Эдил Жолдубаевич. Мен калыстыкты сүйгөн кишимин да, калыспай айтып атам. Биз сизди суракка чакырган жерибиз жок. Болгон кесиптештер суроо атат, сиз суроодон качып, жооп бербестин амалы кылып, же кимдир бирөөнүн бияктан өзүңөрдүн бир пикирге иштештен мындай ача пикириңер барбы? Ошого сиз жаман нерсе айтып атасыз. Мындай бизге мындай ушундан мага көрүнүш болуп атат да. Сиз жактырбаган сыяктан кылып. Бияк сиз сурактан эмессиз. Биз эл өкүлүбүз. Мен өзүм айтып кетсем, өзүм мен Нарын шайлоо округунан шайлангам, элдин үнүн жеткирем, талап кылам, сизден да талап кылам. Каалаган эл мага берген суроосун сизге сурайм, сизден ошону дагы талап кылам. Бул мен талап кылганга сиз мага жолтоо боло албайсыз. Жолтоо болуу деген сөз, сиз элге жолтоо болду деген сөзсүз. Сиз биз менен өкмөттүн ортосундагы, кабинет министринин ортосундагы кагылышууну, пикир келишпестикти сиз алып келип атасыз. Биз иштешели деп атсак, сиз алып келип атасыз. Баарыбыз биригип ынтымактуу Кыргызстанды көтөрүшүбүз керек. Эдил Жолдубаевич. Конструктивдүү жооп берип коюнчу, урматтуу президенттин өкүлү. Жок, Чыңгыз Азаматович, эми президенттин өкүлүнөн кийин биринчи менден кийин сүйлөшүн.
Значит, биз да президенттин өкүлүбүз. Сиз өкмөттүн мүчөсүз. Жок. Сиз Азыркы өкмөттүн учурда мүчөсүз. өкмөттүн жетекчиси президент. Биз буну унутуп калабыз иногда. Биз жаңы конституция менен жашайбыз. Азыркы учурда. Ошондуктан мен сиздерде баардыгыбыздардан мына улуу урматтуу жогорку кеңешибиз. Бул жерде отурган биздин баардыгыбыз сыйлаган, терең сыйлаган мына биздин депутаттарыбыз. Бирөөсү Эжил Жолбаевич, кыска нуска эми жооп берип коесузбу? Урматтуу Чыңгыз Азаматович. Бизде күн тартибинде турган маселелер көп болуп турат. Мага 10 секунд уруксатпы? Келиңиз. Мен бул жерде Улан Болотбековичке, урматтуу депутат Бакасов, сизге жооп берейин. Мен эч кандай келишпестикти андайга каршымын. Наоборот, конструктивдүү кайсы жерге чакырылса, комитеттерге келип атам. Бирок бир сураныч жана бир талап. Бул талап жаңы конституцияга ылайык эмес эле, кеп даже конституцияда эмес. Мындай парламенттик этика, парламенттик выражение, парламентский, непарламентский деген бар. Ошондуктан мындай көрүнүш, Чыңгыз Азаматович, силкип, знаете, вот так унижать. Мы Эжил Жолбаевич, 10 секунд өтүп, эми суроолорго өтөлү, урматтуу кесиптештер. Хорошо. Только, пожалуйста, большая просьба с уважением к кабинету министров Кыргызской Республики, Конституции и лично ко мне. Пожалуйста. Никто не давал вам права... Эдил Жолдубаевич, дагы айтып атабыз. Биз сизди урматтай сыйлайбыз. Сиз өзүңүз бузуп атасыз. Меске суроо берилекмин. Болгон калысты айтты меске. Суроо берилекмин. Суроо берем меске. Суроо берилекмин дагы.